Урматтуу студенттер, кымбаттуу Кыргызстандын келечек ээлери, дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөр бардык иш аракеттеринде билимге таянуу менен алдыга илгерилеп баратат. Мына ошондуктан мен ар дайым биринчи кезекте өлкөбүздө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурууга басым жасоо зарылдыгын баса белгилеп айтып келем. Мына бүгүн окууда, илимде жана чыгармачылыкта өзүн мыкты көрсөтө алган студенттерге президенттик стипендия сертификатын ыйгаруу иш-чарасында өз келечегин терең билимден, талбай окуудан көрө алган жаштар менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. 2040 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясында сапаттуу билим берүү өлкө келечегинин маанилүү бөлүгү болуп саналат деп белгиленген. Нарк сактаган улуу кыргыз элибизде билимдүүгө дүйнө жарык, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген таасын кептер бекеринен айтылып калган эмес. Футурологдор жакынкы жылдарда өндүрүш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 70% жакын салттуу кесиптер жасалма интеллекттин, роботтордун, автоматташтырылган логистикалык системалардын колдонууга киргизилишинен улам толугу менен жок болуп кетиши же ал кесиптерге суроо талап болбой калышы мүмкүн экенин белгилешет. Коом компетенттүү кадрларга гана эмес, өнүгүү жана инновация менен алектенген чыгармачыл жаштарга дагы муктаж боло тургандыгын болжошууда. Албетте, мындай шартта айрым тармактар боюнча тереңдетилген билимди талап кылган жаңы адистиктер пайда болору турган иш. Мен мындай турмуш чындыгын азыркы заманда жаштардын орду канчалык маанилүү экендигин баса көрсөтүү үчүн айтып жатамын. Мамлекетибиздин негизги ресурсу интеллектуалдык көрөңгөсү бай, идеялары оргуштаган демилгелүү жаштар. Булар сиздер студенттерсиңер. Өлкөбүздүн келечеги да жаңы ачылыштар, табылгалар, жаратмандык иштерде жаштык демин, курч мүнөздүү терең билим алуу менен айкалыштыра алган дал ушул жаштардын колунда экени белгилүү. Ыкчамдык менен өнүгүп жаткан дүйнө агымында жаңы технологияларды, инновацияларды кабыл алууда жана өздөштүрүүдө алдыңкы долбоорлорду демилгелөөдө силердин ролуңар баа жеткис. Мына ушундан улам мамлекет таланттуу студенттердин чыгармачылык потенциалын ачууга жана дүйнө жүзү боюнча талап кылынган инновациялык продукттарды жаратууга өбөлгө түзүү аракетиндебиз. Өлкө жетекчилиги мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошом деген жигердүү, демилгелүү, аракетчил, мекенчил жаштарды ар дайым сөзсүз колдойбуз. Биз адам ресурстарына инвестиция кылуу ийгилигибиздин ачкыч экенин жакшы билебиз. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарадагы болгон дитин окууга койгон, убактысын илимий чыгармачылыкка арнаган, келечекте тандаган кесибинин татыктуу адиси болууга дилгир студенттер чогулуп олтурат деп мен терең ишенем. Чыныгы жетишкендиктер илимдин көрүнүктүү ишмерлеринин, инженерлердин, дарыгерлердин жана башка кесибинин майын чыгара иштеген мээнеткеч адамдардын жаратман эмгектери менен жаралат. Алардын ишинин натыйжалары, берген түшүмдөрү Кыргызстан элине бакубатчылык тартуулап, жашоо турмушун жеңилдетүүгө алып келет. Мындай жаратман атуулдарыбызды чыныгы кыргыз жарандары десек жаңылышпайбыз. Алар кайсы бир этноско таандык экенине карабастан, эмгегин өз ата мекени саналган Кыргызстан үчүн арнап, өлкөбүздүн алдыга жылышына бар күч тараметин, алган билимин жумшап, ак кызмат кылууга умтулат. Бул чыныгы кыргыз жаранынын башкы сапаттарынын бири деп эсептейбиз. Мамлекет дагы, коомчулуктагы өз өлкөсүнө берилген тарыхын, санжырасын, салт санаасын сыйлаган жана элибиздин руханий баалуулуктарын бекем сактаган жарандарын жогору баалайт, барктайт, аздектеп сыйлайт.
Силер, урматтуу студенттер, ушундай адамдардан үлгү алып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошосуңар деген үмүттөмүн. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, шакирттери тууралуу кеп кылып жатып, алардын устаттары же насаатчылары жөнүндө айтпай кетсек болбос. Окуткан студенттерин жаркын келечекке, ардактуу кесипке кызыктыра билген, өнүккөн Кыргызстанды курууга ишеним менен кароого мүмкүнчүлүк берген, өз кесибинин чыныгы адистерине, педагогторго ыраазычылык билдиргим келет. Шакирттерине шам болуп жагылып, илим жолуна багыттай алган, студенттери менен изилдөөлөрдү, техникалык иштеп чыгууларды жана башка иштерди биргелешип жүргүзгөн окумуштуулардан үмүт артабыз. Илимий изилдөө институттарынын жана университеттердин ишмердүүлүгү мамлекеттин алдында турган өндүрүштүк татаал илимий маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет деп ишенем. Урматтуу студенттер, кымбаттуу достор, дагы бир жолу президенттик стипендияга ээ болушуңар менен куттуктаймын. Мындай колдоо бир жагынан силердин башкалардан өзгөчөлөнгөн жетишкендигиңер үчүн деп белгиленсе, экинчи жагынан өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсү үчүн өз кесибинин чыныгы адиси болуп чыгууга түрткү болот. Алдыга койгон максаттарыңар ишке ашып, алган билимиңер аркылуу ата-энеңер менен кошо эли журтуңардын, ата мекениңердин үмүт тилегин актаарыңарга тилектешмин. Билим, илим жолундагы сапарыңар байсалдуу болсун. Силерге чың ден соолук, кажыбат кайрас, ак жол каалаймын. Рахмат көргөнүңүздарга.